Sottun чечими чыкканга чейин өчүрөбүз. Соттун чечимине карап анан иш тутабыз. Ага чейин сууңуз өчүрүлөт. Октябрда 1200 сом төлөгөн экенсиң. Азыр 28 сом, 28674 сом. Туш беребиз. Өчүрүлөт. Мен соттошуп атат, бирок соттук процесс бүткөнгө чейин ал суусун өчүрүп кыркып кетебиз. Ош шаарында жылдап карызын төлөбөй жүргөн абоненттерге суу берүү токтотулду. Алардын катарында Остров кафесиндагы сууга болгон карызы 28 миңден ашкан. Төлөмдү өз убагында жүргүзбөгөндүктөн эскертүүлөр да берилип келген. Соңунда рейд аркылуу өчүрүүгө аргасыз болушту. Анткени менен кафе ээси бул суммага макул эмес. Дагы показания кээ бир айда берет экенсиң, кээ бир айда бербейт экенсиң. Мына акыркы жолу былтыркы жылда октябрда 1200 сом төлөгөн экенсиң. Азыр 28674 сом деп атат. Ошо где-то 3-4 ай болду. 3-4 айлыкты 2000ден чыккан, нуларда 4000ден чыкканда деле 28 миң болушу мүмкүн эмес. Эми счетчигиңде көргөзүлгөн показанияң эсептейт да. Ал эмнеге мынтип көрсөтөт? Мен потому что мен чыгып, мен немеден төлөп аткам да. Бүгүн 17-си счетту алып алдыңар, төлөш керек. Счет алгандан 5 күнүн ичинде төлөш керек. Курманжан Датка 11 дарегинде жайгашкан City ресторанындагы сууга болгон акыны төлөбөй келет. Bir айлык карызы 11 миң сомго жеткендиктен бул жайга дагы суу берүү токтотулду. Сууңардын акчасын төлөйсүңөр, бар подключение пулун төлөйсүңөр, анан жандырасыңар. Счетчикти көргөзүп договоруңарда жазылган. Убагында төлөш керек, показанияны убагында жөнөтүш керек деген пункттар бар, көргөзүлгөн. Карызын төлөгөндөрдүн баары шаардагы ири тамактануучу кафе ресторандар. Аскар Шакиров 109 дарегинде жайгашкан Казына рестораны дагы сууга болгон акыны төлөбөй келет. Текшерүү учурунда эшигин бекитип качууга үлгүрүштү. Биздин кызматкерлер келгенде киргизбей, счетчигин көргөзбөй, аз өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Эшигин жаап, качып, бекинип, ушундай. Ал эми столичная 5-1 дарегиндеги бул турак үйдүн карызы 4 миң сом. Абонент 4 жылдан бери сууга болгон карызын төлөбөй келет. Буга чейин эскертүүлөр берилип, төлөмгө туум кошулган. Аягы суусун кыркып кетүүгө аргасыз болушту. Соттун чечими чыкканга чейин өчүрөбүз. Соттун чечимине карап анан иш тутабыз. Ага чейин сууңуз өчүрүлөт. Самоольный жандырып алсаңыз штраф төлөйсүз. Сиз юристсиз го өзүңүз билесиз. Хорошо. Канча бе? 106, Ооба, 5035 сом. Масалия 16, 106, Аматова Б дейт. 5035 сом аз 1 майга карыз экен бүгүнкү күнгө бизге. Упсаз? 5 айда 5000 болбойт эжеке? 5 айда 5 адамдыкын эсептесеңер? 5 айда 5 адамдыкы 5000 болбойт эжеке? Арайда шот келет, не барбайсыз убагында эже? Ошону мен барып Жо арайда шот келет, эмнеге убагында барбайсыз? Бул 5000 сом деген 5 айдык эмес бул. 200 жылдын карызы болуп атат эже, жок деген. Рейдтин жүрүшүндө унаа жуучу жайлардын дагы суусу кыркылды. Сууну ашыкча колдонгону менен өз убагында төлөм жүргүзүлбөй келген. Биздин кызматкерлер барганда эртең төлөп коем, бүрсү күн төлөп коем деп төлөбөй алды. Бир 7 миң, 8 миңге чейин карыз болуп кеткендер бар, үйлөр, жер үйлөр, домдор көбүнчө. Өчүрүлгөн абоненттер биринчи карызын төлөйт, андан сырткары акт отключения, подключениянын акчасын төлөшөт, андан кийин анан жандырылат. Эгерде өзү алдынчалык менен өчүрүп алса, укук коргоо органдарына өткөзүлүп берилет. Ош шаарында жалпы 89 миң абонент катталган. Бүгүнкү күндө алардын сууга болгон карызы 24 миллион сомдон ашкан. Жыл баштан бери карызы өсүп, жылдап төлөбөй жүргөндөрдүн 250сү сотко ашырылган. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.